Так, один базовый шаг и один поворот. Давайте еще раз. И раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть. Бул би залында 45 жаштан жогору курактагы айымдар бийлешет. Алар бидин 20дан ашык түрүн үйрөнүшөт. Майя шоу деп аталган студияны негиздеген Майя айым учурда 64 жашта, 14 жаштан бери бийлеп келет. Анын пикиринде жашы өткөн апалар иштеп, балдарын чоңойткондон кийин эмне менен алектенерин билбей үйдө бош отуруп калышат. Меня зовут Майя Телебалиева. Мен 45, 55, 65 жаштан өткөн айымдар алектенчү нерселер жок экенин байкадым. Көпчүлүгү үйдө бош эле отурушат. Иштеп жүрүп пенсияга чыккандар бар. Көпчүлүгү балдарын чоңойткондон кийин балдары кетип жалгыз жашагандар. Мен айымдар дем, күч, энергия алыш үчүн, досторду табыш үчүн бул би залын ачтым. Алар бийлегенде эле эмес, өзүн кандай алып жүрүш керектигин, сырткы образын түзгөндө үйрөнүшөт. Би залынын ачылганына 3 жыл болгон. Ошол убакыттан бери көптөгөн айымдар келип бийлешет. Учурда 200дөн ашык апалар бар. Алардын бири Айни айым би ден соолугунун чын болушуна жардам берерин айтат. Мен Айни Бешалиевна Исибисова, мугалим 5-чи кесиптик лицейде иштейм. Анан уже 1 жылга жакын танцга катышып, танцадан рахат алып атам, ден соолук көтөрүлүп атат, мына муңдар, булчуңдар баары иштеп, ордуна турат экен, кандар жүгүрөт, ден соолугубуз жакшы болуп калат экен да. Андан тышкары көңүл да ачат экен, мына бийлер өзүбүз деле мындай өсүп, өнүп, руху да жакшы таасир кылат экен. Ошону айтайын деп. Буга чейин бийлечүсүзбү? Ооба, мен башка бийге катышкам, восточный бийге катышкам. Ал ичинде мындай татаалыраак болот экен да. Биякта өзүбүздүн возрастка жараша ичине мындай ыңгайлуу болуп бийлейбиз. Эже, сиз менен таанышсак, атыңыз ким? Ибраева Рахат. Бул жака келгениңизге канча болду? Февраль айынан бери келип атам. Ошо үйдө неберелер менен отурчумун. Анан эжемдин кызы Шашимбия Перизат мурда Майя эжеде бийлеп кеткен. Анан ал мага ушундай бар эже, барыңыз үйдө отурбай дегенден келдим. Келгенге аябай кубанып атам. Себеби бул жерде как раз эле биздин возрастка экен. Сыр болбосо жашыңыз? 58-демин. Анан ошол бизге аябай кыймыл керек убакыт болот экен. Бул жерде баягы тизелерибиз, буттарыбыз, ошолордун баары бизге айыкты десем болот. Бир саат убакыт, ошол 1 саат убакытта бул жерге келгенде бир аура бул жерде башкача. Мен подружкалар пайда болду бул жерде. Алар менен сүйлөшүп, өзүңдүн эмең бар, неме кылып, мындай бул жерден чыкканда башкача эмеде чыгасың, көңүлүң көтөрүлүп. А келгенде бир баягы үйдөгү напряженный эме менен келесиң да. Бирок бул жерден бийлеп чыккандан кийин уже өзүңдү башкача сезип, жеңил сезип, настроениең көтөрүлүп, ушундай ырдагың келип, бийлегиң келип турат экен. Ошентип бийлеп жүрөбүз. Мен ушу бизди көргөн уккандардын баардыгын чакырат элем. Себеби адам баласы өзүнө бир жумада бир 3 жолу келебиз, 1 саатта. Ошо 1 саатты бөлүп келип, ден соолугу үчүн, өзүнүн настроениясы үчүн келип катышса абдан жакшы экен. Я занимаюсь здесь год. Это когда началась пандемия, это было для меня тяжелое время, потому что далеко от родни, потому что я сама из Казахстана. Меня привели дети мои. Для меня Майя шоу – это фитнес плюс праздник. Так как фитнес – это здоровье, праздник – это поднятие настроения, позитива. И меня очень можно брать с нашей девушкой очаровательной Майей Телебалиевой энергию, большую энергию. Вот смотря на нее, мы получаем очень большую энергию. Айымдар бул жерден курбу да күтүшкөн.
Алар бийлеп эле кетпестен тоого, ысык көлгө жана башка көңүл ачуучу жайларга барып эс алып келишет. Менин атым Мариям. 56 жаштамын. 4 неберенин чоң энесимин. Мая шоу залы жагат. Кубануу менен келем. Бул жактан энергия, ден соолук, курбуларды таптым. Биз чогуу 3 жылдыгыбызды белгиледик. Тоого, көлгө барып эс алдык. Мая айым апалардын көңүлүн көтөрүү үчүн жыл сайын жазында бий кечесин өткөрүп келет. Учурда Вена шаарында өтө турчу балга айымдарды даярдап жаткан кези. Биз Венада жылына бир жолу боло турган балга барабыз. Балга эл аралык деңгээлдеги дүйнөгө белгилүү актерлор, спортсмендер, президенттер катышат. Венадагы балга катышуу биз үчүн сыймык. Мен бийлегенде өзүмдү жаш сезем. Муундарымдын иштөөсү, келбетим жакшырат. Ушундай жакшы нерселерди башкаларга да тартуулагым келет. Катышкан айымдардын өзүнө көңүл буруп, боенуп, жарашыктуу кийингендерин, аял катары баалай баштагандарын көрүп кубанам.